Кыргыз Республикасынын билим берүү жана илим министри Алмазбек Бейшеналиев Ысык көл досторду чогултат аттуу эл аралык 12-чи этнокарнавалга алыс жууктан келген катышуучулар менен жолугушту. Этнокарнавал быйыл өлкө башчысынын 2022-жылды тоолордун экосистемаларын коргоо жана климаттык туруктуулук жылы деп жарыялоо жөнүндөгү жарлыгы менен инсандын руханий, адеп, ахлактык өнүгүүсү жана дене тарбиясы жөнүндөгү концепцияны жүзөгө ашырууга багытталган иш-чаралардын алкагында өткөрүлүүдө. Мен бул эл аралык этнокарнавал, эл аралык мамилелерди бекемдөөгө шарт түзөрүнө ишенем. Ал эми силер үчүн бири-бириңер менен таанышуунун, пикир алышуунун жана фестивалга катышкан өлкөлөрдүн достугун чындоонун аянтчасы болуп калмакчы. Достор, мен силерге дем алууңарды Кыргызстандын бермети болгон Ысык көлдүн жээгинде эстен кеткис жакшы өткөрүшүңөрдү каалайм. Урматтуу биздин келечек ээлери буюрса, бул нерселерди бирге үйрөнөбүз деп үмүттөбүз. Жолугушууда коңшу өлкөлөрдөн келген делегация өкүлдөрү да каалоо тилектерин айтып, күнөстүү Кыргызстанды көргөнүнө кубанычтарын жашырбай, атайын ала келген символикалуу сувенир белектерин билим берүү министрлигине беришти. Здравствуйте, уважаемый господин министр. Здравствуйте, уважаемые друзья из наших дружественных стран республик. Я бы еще раз хотел бы поблагодарить от всей российской молодежи. Республикалык балажан эстетикалык тарбия берүү окуу методикалык борборунун директорунун айтуусунда этнокарнавалдын максаты Кыргызстандын жана КМШ өлкөлөрүнүн этномаданий өзгөчөлүктөрүн изилдөө, жандандыруу, сактоо, достук мамилелерди орноттуу, балдардын көркөм, музыкалык, вокалдык жана хореографиялык чеберчиликтерин өнүктүрүү. Сегодня начинается этнокарнавал. Бүгүн Ысык көл досторду чогултат этнокарнавалы башталды. Бул 10 жылдан бери өткөрүлүп келе жатат. Быйыл 10-чу жолу өтүшү. Негизги максаты балдардын чыгармачылыгын өркүндөтүү, аларга өздөрүнүн өнөрлөрүн, таланттарын көрсөтүүгө шарт түзүү. Андан тышкары балдарды достоштуруу. Эгерде балдар бирин-бири таанышса, өздөрүнүн маданияты менен катар башка элдердин маданиятын билишсе, мындай балдар бири-бирине жоопкерчилик ала алган, ириде өз өлкөсүнүн мекенчил балдары болушат. Биздин мектепте Мурас Комузчулар иrim иштейт. Жетекчибиз Жапарканова Урия эжеке. Биздин окуучулар комузда көлдөрдү жерчет жана ырдай алышат. Мен бул этнокарнавалга биринчи жолу келдим жана абдан кубанычтамын. Биз осунда этнокарнавалга балдар менен келдик. Музыка мектеби ансамбль, домбырашылар ансамбльда келдик, серпер деген, және вокалдык ансамбль Ер Кемай. Биринчи рет келгенде бизди жакшы каршы алды. Мага өтө унады. Ысык көл досторду чогултат 2022 балдар чыгармачылыгынын этнокарнавалынын катышуучуларынын жүрүшү мекенге тынчтык алып келген согуш каармандарын эскерген борборубуздагы өчпөс отко барып гүл коюу менен коштолду. Мындан соң фестивалга келген өспүрүмдөр Ысык көлдү көздөй жол тартышты. Алдын ала түзүлгөн программа боюнча Ысык көлдө музыкалык топтор, хореография, аспаптык ансамбльдер, улуттук аспаптарда жекече аткаруу, вокалдык ырдоо боюнча бул жылы биринчи жолу театр искусствосу номинациясында сынак өтөт. Фестивалга келген өлкөлөрдүн эксперттеринен турган калыстар тобу сынакка катышкан балдардын сахна чеберчилигин баалайт. Этнофестивалда балдар менен өспүрүмдөрдүн арасында чыгармачылык баарлашуу жана достукту чыңдоо мүмкүнчүлүктөрү түзүлгөн десек болот. Халия Карыбекова, Жомбек Ногоев, билим жаңылыктарына.